Дагы бир негизги басылып белгилеп кете турган бир маселе бар. Ушул маселени мен бир гана сиздерге эмес, бардык биздин улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлерине багыштагым келет. Жана сиздер эле эмес, ушул бүткүл эле мамлекетибиздеги мамлекеттик кызматта иштеген чиновниктерге, мамлекеттик кызмат иштеген, кызмат абалында турган адамдарга багыштагым келет. Урматтуу кызматкерлер, өзүңүздөр билесиздер, биз кыргыздар урук туугандуу, бала чакалуу, дос чарлуу адамдарыбыз. Кудайга шүгүр. Ошондон Кудайыбыз айырбасын. Ар дайым тууган уругубуз көп болсун, бала чакабыз көп болсун, досторубуз көп болсун, эли журтубуз көбөйсүн. Бирок ошол эле мезгилде кызматта турган абалда ошол тууган урукты кызматка аралаштырбастан, туугандардын, бала чакаңардын, тааныш тамырыңардын таасирине берилип кетпешиңер керек. Бул негизги маселе. Эч качан өзүңөрдүн кызматыңарга кийлигиштирбегиле. Мен айтып келемин, дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу кызматкерлер, мен өзүм тарабынан айтып коеюн. Ар дайым айтып келгем, менин бир дагы бир тууганым, балдарым, бир туугандарым менен силер эч кандай мамиле кылбашыңар керек. Эгер кимдир бирөө менен сүйлөшүп кое турган болсоңор, телефон менен даже сүйлөшкөн болсоңор, жоопко тартыласыңар, кызматтык иликтөөгө алынасыңар. Бир дагы менин жакындарымдын тапшырмалары болобу, сураныштары болобу, өтүнүчтөрү болобу, эч кандай аны аткарууга силер милдеттүү эмессиңер. Жана аткарышыңар керек эмес. А эгерде кимдир бирөөңөр тымызын менин жакындарым менен сүйлөшүп, телефон аркылуу байланышып, жолугуша турган болсоңор, билип эле калсам, кызматтык иликтөөгө алынасыңар. Түшүндүңөрбү? Эстен чыгарбагыла ошону. Мен мына силердин алдыңарда, силердин жетекчиңер катары, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин жетекчиси катары, силерди мына алдыңардагы туруп ачык айкын бетиңерге ушуну айтып атам. Эч качан мен өзүмдүн жеке проблемамды кызматка аралаштырып чечпеймин. Бирөөңө дагы менин үйүмдүн же туугандарымдын, жакындарымдын проблемасын чеч деп эч качан тапшырма берген эмесмин, мындан ары да бербеймин. Мына ушуну эсиңерге тутуп алгыла. Себеби биздин ушуга чейинки бийликте отургандар ошо үй бүлөлүк кланды киргизишип, кайсыл бир туугандарыны бир облустарды контролдоштуп, же бир организацияларды контролдоп койдуруп, же болбосо бала чакаларына ошол адамдар кызматтык абалдагы адамдар менен чогуу иштешкендин негизинде элдин нааразычылыгы туулган. Биз ар бир күнүбүздү, ар бир айыбызды, ар бир жылыбызды мамлекеттин кызыкчылыгына гана иштетишибиз керек. Убакыт келет. Бир убакыт келет, мен да кетем бул кызматтан. Бир убакыт келет, силер да кетесиңер бул кызматтан. Бирок ушул кызматта турган убагыбызда элге кызмат кылып калайлы туугандар. Кызматта турган убагыбызда элибизге ак кызматыбызды өткөзүп, кайсыл бир деңгээлде элибиздин ушул таза эмгектенгенибиз боюнча эсинде калышыбыз керек. Ушул биздин максатыбыз. А эгерде ошол бийлиги бар адамдар ар бирибиз өзүбүздүн үй бүлөбүздү, жакындарыбызды, туугандарыбыздын проблемасын чечем деп чуркай бере турган болсок, ал да элдин эсинде калат. Элдин эсинде калат. Кайсыл президенттин тушунда кандай бийлик башкаруу болгондугун эл эч качан унуткан эмес, унутпайт дагы. Азыр чыгып эле могул жердеги биздин атуулдардан сурагылачы. Акаев маалына кимдер киришти эле кызматка? Бакиев маалына кимдер киришти эле кызматыңарга? Атамбаев, Жээнбеков маалыңарда кызматыңарга кимдер киришип, мамлекеттик маанилүү чечилүүчү маселелерге кайсыл бир туугандар аралашканын эл азырга чейин айтып жүрөт. Мына ушундай болбошубуз керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин биздин алдыбызга койгон тапшырмасы да ушундай. Эч кандай тууган урукту, жакындарыбызды бийликтин башкаруусуна аралаштырбашыбыз керек. Биз таза, так, өзүбүздүн функционалдык милдеттерибизди
туура аткарып, мыйзам чегинде аткарууга багыт алышыбыз керек. Бир тууганды аралаштырдыңбы, балаңды аралаштырдыңбы, сразу акыйкат жолдон тайыйсың. Муну биз көрүп келе жатпайбызбы? Мына ошондуктан урматтуу кызматкерлер, урматтуу мамлекетибиздеги бардык мамлекеттик чиновниктер, бүгүнкү күндөгү бийликте отурган жергиликтүү бийлик органдары, борбордук бийлик органдары, министрликтин жетекчилери, баарыңыздарды кайрылып айтамын. Эч кандай тууган урукту, бала чаканы, дос чарды өзүңөрдүн кылып аткан кызматыңарга аралаштырбагыла. Кызматыңардан пайдаланып ошолордун проблемасын чечем деп умтулбагыла. Андай болсо, мыйзам чегинде жоопко тартыласыңар. Бул куру айтылып аткан эле сөз эмес. Мен сиздерге мисал келтирип кетейин. 1-2 мүнөттө. Мына чоң жетекчилердин тууган уруктары мыйзам бузган үчүн кармалып атат, камалып атат. Кече эле мен айтайын, кече бүгүн мына Ошто 2 жаран ишкерлерди коркутуп менин атымдан. Биз Ташиевдин атынанбыз, Ташиевке барабыз, Ташиевди менен проблеманы чечип беребиз дешип, канчалаган ишкерлерди коркутуп, акчаларын, тыйындарын алып жүрүптүр. Мына кече кармалышты. Ансыз чоң кызматта иштеген адамдардын тууган уруктары, жакындары да кармалып атат. Бир мисал айтып кетейин, бүгүнкү күндө урматтуу кызматкерлер, биздин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин СИЗОсунда менин бир тууган бажам отурат. Мен аялымдын бир тууган эжесинин күйөөсү. Алдагы чоң кызматтарда иштеп жүргөн эле киши, полковник милиция болгон киши. Бирок мошенничество кылып, алдап бирөөлөрдү. Так, менин атымдан туура эмес иштерди кылган экен, мына 3 айдан бери азыр СИЗОдо отурат. Ошол кимди алдаса ошолорго акчасын төлөп берет. Анан кийин мыйзам чегинде жазасын алып, анан чыгат. Муну мен силерге үлгү катары айтайын. Эгерде менин жакындарым кимдир бирөө мыйзам бузса, аеосуз күрөшкүлө, жоопко тарткыла. Мына мен силердин алдыңарда жетекчиңер катары өз жоопкерчилигин мойнума алып айтып атам. Мына ушуну биздин туугандарыбыз да уксун. Бир туугандарыбыз, балдарыбыз, жакындарыбыз баары уксун. Ошондо гана тартип болот мамлекетте. Өзүңдүн үйүңдө, жакындарыңдын арасында, кызматкерлериңдин арасында тартип орното албасаң, мамлекетте эч качан тартип орнобойт. Ошондон биринчи өзүбүздөн баштайлы, үй бүлөдөн баштайлы. Ушуну эстен чыгарбаңыздар. Ушул кайрылуумду силерге жеткизип коеюн деп аракет кылдым эле. Кудайга шүгүр силерге жетти. Мен ойлойм силерде акыл эсиңер толук. Мен ишенем. Сиздер мамлекетибизге берилгендик менен кызмат кылып атасыздар. Мындан дагы арада ушундай болот. Жана башында айтып өткөндөй, Кудай бизге канча мүмкүнчүлүк берсе, ошончо күн берилип кызмат кылышыбыз керек. Пенсияга чыгасыңар, демала турган убакыттар келет, ошондон демалабыз. Азыр иштешибиз керек. Күнү-түн иштешибиз керек туугандар. Мына ушуну эсиңизге тутуп алыңыздар.